Кыргыздын 3 кыл комузун күүгө келтирип, мыкты черткен Сайкал Абылкасымова Акак ансамблинин комузчусу. Өнөрүнүн өркүндөшүнө устаты Ирина Сүйөркулованын эмгеги зор экендигин айтат. Эжейинин жардамы менен ой максаттары орундалып, кыргыздын комузун дүйнөгө таанытып жатканына кубанат. Комуз өнөрүм аркылуу бардык мамлекетти көрүп, чоң-чоң сахнада жүрүп, чоң-чоң адамдар менен баарлашып атканыма себепкер бул устатым Ирина Сүйөркулова. Эки өлкөнүн достугун арттыруу максатында өткөн иш-чаранын ачылыш салтанатында дал ушул Атай Агонбаевдин Машботой күүсү чертилди. Көрүүчүлөргө эргүү тартуулаган чебер комузчулардын арасында болгондуктарына Акак комузчулар ансамблинин кенже курактагы комузчулары сыймыктанышууда. Москванын залында дагы аябай толкунданып болдум. Мен өзүм жоготуп аябай сыймыктандым. Путиндин астында черткенибизди Сооронбай Жээнбековдун астында черткен мен үчүн мындай чоң сыймык болду. Аябай толкундандым. Ошол жерден билимди улантып да мындан ары консерваторияга тапшырып дагы музыкант болоюн деген да оюм бар комуз менен. Негизи тиги жарык өчүп турган эчтеке деле көрүнгөн эмес. Финал болуп баары жарыкты күйгөзгөндөн кийин көрдүм да ушунча адам отурган. Өнөрүң болсо өргө чап деп өнөрлөрүн эки мамлекеттин канаатташ жылына арнаган жаш таланттарды иш-чара катуу таасирлентти. Жаңы дем берип, талантына талант, шыгына шык кошту. Бул өтө мындай техникага бай күү болгондон кийин ар бири менен технически иштегенге туура келди. Кол ойноткон жерлерин өзгөчө иштегенге туура келди. Ошон үчүн биз аябай көп эмгектендик. Резервке деп дагы 2 күнү даярдадык. Мүмкүн программа өзгөрүп кетеби, же алар талап кылабы деген ой менен мындан дагы татаал күнү иштегенге туура келди. Ниязал атабыздын Кара өзгөй деген күүсүн иштедик. Шеркул атабыздын 3 мунак деген чыгармасын. Ийгиликке оңой жетүүгө эч мүмкүн эмес. Талбаган тынымсыз эмгек сарптап, кыйынчылыктарга туруштук берген адам гана максатына жете аларын педагогдор ар дайым эскертишет. Ойноду десек болот, өзүңүздөр көрүп, эки президенттин абдан мындай жакшы кабыл алды. Андан сырткары ошол жерде отурган баардык көрүүчүлөр абдан кубанычтуулук менен кол чабышты. Биз ушул ойлогондой эле уят кылган жок. Келечектен көптү үмүттөндүргөн элдик таланттар учурда Түрксой эл аралык уюмунун чакыруусу менен Түркияда өтүүчү маданий иш-чарага даярданышууда. Ал жактан да кыргыздын кылым карыткан аспабын даңазалайт. Кыял Шаршиева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.